Жеті Өгіз району Данаке Иманов мектеби. Саламатсыңарбы? Кыргыз тили 9 класстарда 4-чейрек. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын негизги калкынын, кыргыз улутунун тили. Ырас, эне тилибизди сүйүү ар бир ата уулдун адамдык парызы. Башкача айтканда, эне тилибиз кан жаныбыз менен кошо бүткөн, боор эт менен тең, эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтүбүз, сыймыгыбыз. Ушул себептүү кыргыз тилин жакшы окуубуз керек. Бүгүнкү темабыз тике жана кыйыр сөз. Урматтуу окуучулар, алгач сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Билим берүүчүлүк максаты. Тике жана кыйыр сөз боюнча маалымат алабыз. Өнүктүрүүчүлүк максаты. Ой жүгүртүүбүз, кептик мүмкүнчүлүгүбүз өнүгөт. Тарбия берүүчүлүк максаты. Эне тилин сүйүүгө тарбияланабыз. Кеп маданиятынын эрежелерине ээ болобуз. Кыргыз тили китебин алып чыгып, 206 бетти ачабыз. Теманы таптыкпы? Биз мурунку сабактарыбызда бөтөн сөздү жана төл сөздү жакшы билип алганбыз. Төл сөздүн ичинде бөтөн сөздү колдонууда кээде анын мазмуну гана эмес, сырткы формасы, лексикалык тутуму, грамматикалык курулушу да өзгөрүлбөй. Так берилсе, кээде жалпы мазмуну гана сакталып, лексикалык тутуму, грамматикалык түзүлүшү айрым өзгөрүүлөргө дуушар болот. Бөтөн сөз колдонулушундагы ушул өзгөчөлүктөрүнө карай тике сөз жана кыйыр сөз болуп бөлүнөт. Башка бирөөнүн сөзүнүн мазмуну да, лексикалык, грамматикалык өзгөчөлүгү да өзгөрүлбөй, так сакталып берилсе, тике сөз деп аталат. Тике сөз дайыма кейипкердин өзү тарабынан айтылат. Мисалы, таза бале эми болот турбайбы? Деп Эдигейдин эсегин кирей баштады. Балдарга деңиз тууралуу айта жүр, деп шыбырады Абуталип. Мындагы таза бале эми болот турбайбы? Балдарга деңиз тууралуу айта жүр дегендер тике сөз. Булардын мааниси, лексикалык тутуму, грамматикалык түзүлүшү өзгөртүлбөй. Алар кейипкерлер, башкача айтканда Эдигей жана Абуталип тарабынан кандай мааниде, кандай формада айтылса, ошол боюнча толук сакталып берилген. Башка бирөөнүн сөзү лексикалык тутуму, синтаксистик түзүлүшү жагынан айрым өзгөрүүлөргө учурап, жалпы мазмуну гана берилсе, кыйыр сөз деп аталат. Кыйыр сөздө кейипкердин ою анын өз тарабынан айтылбастан, автордун, сүйлөөчүнүн атынан берилет. Мисалы, Садык акем анда госпиталда, Кудай кааласа күз ортосуна карай бошоп келермин дептир. Мында Садыктын катта жазган сөзүнүн мазмуну гана берилип, синтаксистик түзүлүшү так сакталган эмес. Экинчиден, бул кыйыр сөздөгү ой кейипкердин, Садыктын өзү тарабынан айтылбастан, автордун атынан берилип жатат. Эгерде Садык акенин сөзү так өзгөрүлбөй берилсе, кандай болот эле? Эгерде бул сүйлөмдүн синтаксистик курулушун так берүү керек болсо, төмөнкүдөй болмокчу. Садык акем катында Кудай кааласа күз ортосуна карай бошоп келермин дептир. Китептин 207 бетиндеги 3 абзацка көңүл бургулачы. Тике сөздү калыбында сактоо, аны төл сөз менен байланыштыруу үчүн дейт, дептир, деген экен деген сыяктуу эч сөздөр колдонулат. Тике сөз кепте да, ооз-эки кепте да, жазууда да учурайт. Өзгөчө көркөм адабий чыгармаларда өтө активдүү колдонулат. Тике сөздүн мүнөздүү белгилери. Биринчи, башка бирөөнүн сөзүнүн мазмуну, лексикалык, грамматикалык өзгөчөлүгү өзгөртүлбөй, так сакталып берилет. Экинчи белгиси, дайыма кейипкердин өзү тарабынан айтылат. Үчүнчү белгиси, тике сөз ар убакта төл сөздүн, автордун коштоосу менен айтылат. Биз бөтөн сөз тике жана кыйыр сөз түрүндө колдонуларын билип алдык. Эми ушул алган билимибизди колдонуп,
көнүгүүлөрдү аткарабыз. Китебиңердин 207 бетиндеги 229 көнүгүүнү көрктүү окуп, бөтөн сөздөрдү өзгөчө интонация менен айтууга аракет кылгыла. 230 көнүгүүдөгү тикей жана кыйыр сөздөрдү ажыратып жазгыла. Сабактын аягына чейин катышканыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Берилген көнүгүүлөрдү аткарарыңарга ишенем. Саламатта калгыла.